Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. Насихат радиосунда, Насихат берүүсүндө урматтуу угармандар, сиздер менен биз бүгүн Мугалим саат программасынын автору жана алып баруучусу Темирлан Акматов. Биз менен аягына чейин бир болуңуздар. TikTok'то көрүүчүлөр, сиздерге да салам айтабыз, урматтуу бир туугандар. Бүгүн биз ушул Кудай буйрса Чүй университет жөнүндө сөз кылабыз. Тагыраагы Султан Мамедкалиев агайыбыздын бейнесине барып, тарыхы таржымалоо жөнүндө сөз кылып, Кудай буйрса эфирибизди баштайбыз. Андыктан биз менен аягына чейин бир болуңуздар. Мугалим саат программасында биздин ушу атайын убактысын бөлүп келген агайыбыз менен таанышып кетсек, Султан Мамедкалиев атындагы Чүй университетинин вице-президенти Мамедкалиев Нурлан Султанович, экономик илимдер кандидаты, доцент. Кош келдиңиз агай. Саламатсыздар. Агай, анда сөз баштан болсун. Ушул агайыбыз жөнүндө бир айтып берсеңиз. Рахмат, биринчиден Темирлан, чоң рахмат. Ушу билим жаатындагы көйгөйлөрдү ушундай эфирге алып чыгып, элге таратып, анын арасында биздин университеттин жамаатын ушул жерге конокко чакырып сөз берип атканыңызга сиздерге албан ийгиликтерди каалап кетели. Биздин университет жөнүндө айтып кетсек, аксакалдар айтмакчы, эзил кайран СССР деп тарап кетпеди. Өзүнчө эгемендүүлүк алып, андан кийин элибиз базар экономикасына өтүп кетти. Ошол шартка жараша, ошол заманга жараша Султан Мамедкалиевич да жеке ишмердик кылайын деген ниет менен, бирок ошонун ичинен билим берүү тармагын тандап алды. Ошол анткени өзүнүн тажрыйбасы билим берүү жагында кенен болгон. Андан кийин эң баштапкы тилдерди алда ошо заман талабы болду. Эгемендүүлүк алгандан кийин мамлекеттик тилибизди өнүктүрүү боюнча чоң талаптар коюлду. Ошол кезде Кыргызстаныбыз ар улуттуу эл болгон үчүн ошол мамлекеттик тилди өнүктүрүү, мамлекеттик тилди үйрөтүү боюнча маселелер туруп калды. Ошол багыт менен кетти. Буюрса анан кийин эң баштапкысы ошо тилдерди тез үйрөтүү ыкмасы боюнча деп ачылган. Ошол кездеги атты баштуу кишилер, ошол кездеги бийликтегилер чоң мындай жөлөк таяк кылып жардам берип дегендей, ошол жерде башында мындай болду. Орус тилдүү болуп кеткен экенбиз да көбүсү. Анан кийин өзгөчө могу жетекчилер, анан кийин ошо эң биринчи ошо мекемелердин жетекчилеринен баштады. Коллективден, жанагы эме основной аппараттанчы. Ошо аппараттарды кыргызча үйрөтүүдөн баштадык. Ошол жерден өзү атайын барып окуп келип, ошол ыкманы үйрөнүп келип, анан берден ошону ишке ашырды да. Агай өзү. Анан кийин ошол жерде бу жерде эжелер отурат. Ошол кезден бери 90-жылдардын башынан бери чоң иштешип келаткан коллективдер көбү дагы эле иштеп атат буюрса. Анан бул ыкманы жөнүндө берде эжелерибиз аны айтып берер, өзүнчө кандай болот, кандай ыкма, кантип өтүлөт, кандай шарттар керек ан үчүн, ошон бар. Ошонтип отуруп, кийин колледж болуп чоңойо баштадык, өнүгө баштадык. Кайсыл жыл болду агай ошондо колледж? 93 негизделди. 93 официально документ алып, бул Киевскийде зданиябыз бар болчу. Ошол жер биринчи колго тийгенде эмес, ремонту жок, ушундай каралбай калган экен. Союз тарабынан көп эле мекемелер ошентип калбады. Анан баарын изилдеп, Султан Мамедкалиевич бул деген илгери
детдом болгон экен 30-жылдары. Бул деген касиеттүү жер экен деп кой муну бузбайбыз. Ушуну оңдоп түздөп, кейпине келтирип, татынакай колдонобуз деп. Ошол жерде бала чака үй бүлө коллектив мындай айырма деле жок болчу да. Коллектив деле үй бүлөсүндөй болуп, ошол жерде таш ташып, кум ташып, растворчулап дегендей баарыбыз коллектив баш болуп жүрдүк ошол жерде. Буюрса ошол жерде бир жара ремонтун кылып, татынакай кылып, ошол жерден колледж кылып баштадык. Анан кийин акырын өнүп кетти. Сон керемет. Буюрса эми дагы алдыда көп иштер бар, Кудай буйрса. Ишиңизди ийгилик каалайбыз. Анда ошол кийинки коногубузду тааныштырып өтсөк, урматтуу көрөрмандар. Султан Маматкалиев атындагы Чүй университетинин ректору, билим берүүнүн отличниги доцент Исмаилова Элмира Зарлыковна. Кош келдиңиз биздин радиого, телевидениеге. Урматтуу угармандар. Темирлан мырза, Султан агайынын көзү өткөнүнө бир топ жыл болсо да артынан калган эмгеги аны бизге күн сайын эстетип турат. Эл акыны Алыкулов Тукумбаев өмүрү бизден өтүп кетсе, элиң эмгектин эскерет дегендей агайымдын эмгеги тарыхты өчүрүлбөй каларын турмуш өзү далилдеп турат. Университеттин калыптанышына жана өнүгүшүнө жалпы мугалимдер жааматы колдоп келет. Менин кесиптик жагына өнүгүшүнө Султан агайымдын салымы чоң. Улуу устат менен замандаш болуп, чогуу иштеп калганына сыймыктанам. Бүгүнкү күн университетте 4 багыт бар. Ал кайсы десек экономика, педагогика, юриспруденция, филология багыттары билим берилет. Окуу курсу аяктагандан кийин жогору аталган багыттар боюнча бакалавр даража диплом берилет. Ошондой эле өзгөчөлүгү университетте студенттерге жеңилдиктер бар. Ата энеси таптакыр жок болгондорго 20%, жетим балдарга 20%, атасы же энеси жок болгонго 15%, анан 5% бар ал студенттер үчүн биринчи жарым жылдыкты 5ке жалаң эле окуса, ошолорго 5% жеңилдик бар. Сонун экен да. Сонун урматтуу көрөрмандар, Кудай буйрса мынакей биздин ректор айткандай, ошол жакшы биздин социалдык абалы ушундай балдар кыздарыбызга жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экен. Кудай буйрса келип окусаңыздар да болот келерки жылдары. Менимче бул шарттарды ошол агай караса керек да. Ал кишилер эми мурункуну көргөн, жакшыны, жаманды көргөн. Ошол кыргызга эмгек кылып, Султан агайыбыз мына чач агарып, анан эң негизгиси көп эмгектердин автору болуп, анан бул дүйнөдөн ошол агартуу тармагына салым кошуп өтүп атпайбы. Кош келдиңиздер, урматтуу туугандар. Мен кийинки биздин бул Чүй университетинин профессору, билим берүүнүн отличниги, педагогика программасынын жетекчиси Кыдыкбай Үмүткер Сартбай эжекебизге сөз кезегин берсем. Кош келдиңиз эже. Микрофонду өзүңүзгө каратыңыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Насихат радиосунун угармандары, ошондой эле Темирлан мырза, ошо бизди ушул радиого чакырганыңызга чоң рахмат. Сурооңуз болсо беребиз. Жакшы эже, ушул сиздин кафедраңыз боюнча элибизге маалымат берсек. Эми азыр Нурлан Султанович айтып кетти, ушул биздин баягы Чүй университетинин курулганынан баштап кандай курулгандыгын кыскача маалымат берип кетти. Ошол 89-жылдардан бери биз иштейбиз. 96-жылы университет болгондо бизде көп Элмира Зарлыковдун айткандай көптөгөн бөлүмдөр бар болчу да. Азыр эми мен педагогика кафедрасынын башчысы болгондуктан бизде биздин студенттерибиз абдан чоң ийгиликтерге жетишет. Себеби бизде өтө сапаттуу, абдан күчтүү мугалимдерди ушу Султан Маматкалиев өз учурунда абдан кармаган да. Себеп дегенде ошол жерде белгилүү Аскар Турсуновичти жакшы билесиздер, өзү филолог, күчтүү, өтө күчтүү мугалим эмес беле агайыбыз, раматтылык. Ошол агайыбыз дагы билим берген.
Анан эми педагогика кафедрасында азыр көбүнчө талапка ылайык мугалимдерди биз тарбиялап чыгып атабыз. Себеби баягы эстир тарап кеткенден кийин мугалимдердин айлыктары аз болуп, көпчүлүгү мектепте иштегенден баш тартканы баарыбызга эле белгилүү да. Анан азыр көбүнчө ушул мугалимдер биринчи класстын мугалимин окутууну каалашып, көп студенттер бизде окуп, анан көптөгөн ийгиликтерге жетишип атат. Себеп дегенде ушул канча дубан болсо, ошончо дубандын ичинде биздин макулдашууларыбыз көп мектеп менен. Ар бир мектепке барган сайын баягы балдарды практикага жиберген учурда балдарга директору менен, мектептин мүдүрү менен сүйлөшүп, аларга шарт түзүп бергенге бардык жагынан камсыздап, аларга колдоо көрсөткөнүн дайыма карап турабыз, көзөмөлдөп. Анан ошол жерден эми биздин студенттерибиз баягы алган билимдерин жакшынакай өткөрүп, көптөгөн мындай ыраазычылык баракчаларды алып келет биздин кафедрага. Бул Жайыл районуна караштуу Бекитай айылындагы Молдосанов атындагы жалпы билим берүү орто мектебинен. Ал жерде дагы ошол практикага барганда да биздин студенттерибиз калып калышат. Себеби деген баягы өздөрүнүн билим деңгээлин көрсөтүшөт. Мына бул жерде дагы Ысык Ата районунда Шаботоев атында мектеп бар. Ошол жерде биздин Нурфия деген кыз, Шаботоева Нурфия деген кызыбыз окуйт, иштейт. Ошол кыз ушундай чоң жетишкендиктерге жетишип, азыр ошол мектептин директорунун орун басары болуп иштеп эмгектенип атыптыр. Андан дагы көп кызыкчылыгы бул жерде жылдын мыкты мугалими 2023 деген конкурска катышты. Биздин бир студентибиз катышып, Кара Балта шаарында номер 1 жалпы билим берүү орто мектебинде ошо 1-орунду алган да. 1-орунду алып, анан бизге момундай ыраазычылык баракчаларды жөнөтүп атышат. Кут болсун. Анан мындайлар көп да. Анан биздин баягы кафедрада иш жүрүп атканда сөзсүз түрдө ушу Кыргызстандагы болгон жогорку окуу жайлары менен олимпиадаларды өткөрөбүз. Ар кандай баягы ошолорго чакыруулар бар. Ошол жерден дагы Мамыт кызы Фатима деген кызыбыз Ала Тоо эл аралык университетинен орун алып келген. Мындай ага дагы ыраазычылык кат берилген. Ошондой эле Манас Түрк университетинде дагы барып 24 университеттин жогорку окуу жайларынын студенттери катышкан учурда ошо англис тилинен барганбыз олимпиадага. Ал жерден биз 4-орунду алып келгенбиз. Эми биз баягы Чүй университетинде мугалимдерди тарбиялап аткан, баарыбыз эле мугалимден билим алганбыз да. Президент дагы мугалимден билим алган. Ошон үчүн эми буларга биз дагы абдан жакшы шарттарды түзүп берип атабыз. Бардык жагынан, тарбия иштери жагынан дагы, билим жагынан дагы. Суроо келип атат, биякта эже сөзүңүз оозуңузда ушул университет кайсыл жерде жайгашкан деген. Биздин университет Сүйүнбаева 123/3. Жакшы, буюрсанда дагы сөздү улайбыз. Урматтуу бир туугандар, урматтуу насихаттын көрөрмандары, угармандары, түз эфирде Мугалим саат программасын көрүп атасыздар. Биздин асыл конокторубуз ушул буюрса тажрыйбаларын сиздер менен бөлүшүп атат. Эл агартуунун отличниги, доцент, юриспруденция программасынын башчысы Тойчубекова Гүлжамиля Муратбековна эжекебиз. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Жалпы насихат радиосунун көрөрмандары, угармандары, Темирлан агай, барыңыздарга бүгүн кутман күн. Сиз айткандай эң жакшы күн. Бул сиз уюштуруп аткан, сиз көрсөтүүнү алып барып аткан бул эң бир азыркы мезгилдин эң актуалдуу маселеси. Анткени биз дагы ушул жаатта Мамбетқалиев атындагы Чүй университетинин жалпы жамааты ушу Кыргызстанга жаш кадрларды, Кыргызстанды келечекте өркүндөтүп өстүрө турган балдарды тарбиялап келип атабыз. Мен дагы ушул Султан агай менен замандаш болуп, агай улуу устат катары өзгөчө мына жогорудагы кесиптештерим айтып кеткендей,
тил маселесине, кыргыз тилине абдан чоң көңүл бурулуп, баягы ушул урпактарыбыз, келечек муундарыбыз ушу ата салтын, баягы үрп адаттардан, тилибизден баягы жоголуп кетпесин деп ушуга көп көңүл бөрдү. Агайыбыз аны турмушта ар бир айткан сөзүндө, ар бир баскан кадамында пайдаланып келди. Бул эң жогорку агай баягы улуттук дөөлөттөрдү сактагандыгында. Баракелде. Ошо агайдын урматтуу мына азыр биздин эжелер агайды айтып өтпөдү. Ошол агайдын жакшы бир музейи бар экен. Ошол жерде азыр эми бул колго илинген эле каттарды, китептерди, ошол грамоталарды, белектерди алып келдиңиздер окшойт. Өтө көп экен, урматтуу көрүүчүлөр. Анан урматтуу эжелер, ушу агайлар айтсаңыздар, мисалы могул жерде мына ажайып мен колума келди, сонун мынакей алтындар, ошол орун алгандар боюнча экен. Агай, бул жөнүндө да айтып берсеңиздер. Мынакей бул жакта биринчи орунду алган. Бул жерде бизде деген карате до деген спортивный эме бар да. Ошол жерде баягы агайдын Раматлык агай өтүп кеткенден кийин, Раматлык агай өтүп кеткенден кийин ошол жерде турнир, эл аралык турнир болгондо, бул 21-жылы, 21-жылы 18 апрелде болгон. Ошондо мына биринчи орунду алышып, кубокду алышкан. Андан кийин дагы Ысык көл 2021 галактика дегенде футбол боюнча да барып келишип, биринчи орунду алып келишти. Алдыгында медальдар турат го, ошол жерде көрсөңүздөр болот да. Анан 19-жылы дагы ушу карате додо агайдын баягы Чүй университет негиздечиси Султан Мамбетгалиевдин эскерүү катары ал жерден дагы кайра биринчи орунду алып келишкен. Баракелде, керемет. Анан урматтуу эжелер, агай, менин колума ушу 2 китеп алдым да. Ошол өткөндө ошол Исаев атындагы орто мектепке барсак, ошол жакта биздин музейдин башчысы Гүлзат эже белек кылып берди. Жөнөкөй журттан Бол Султан депчи, мындай ажайып кичинекей, бирок ичинде көп маалыматтар бар экен агай жөнүндө. Анан ошол айыл өзү чакан айыл, бирок ошол айылдан илимпоздор, кыргызга кызмат кылган көп мыкты инсандар чыгышыптыр. Анын ичинде ушул агай, анын агайдын да ошол жерде классы бар экен. Анан стипендиялары бар экен, көп жардамдар болуп турат дейт. Анан экинчи китеби болсо мынакей, ошол Чүй университети билим берүүнүн бийиктигин көздөй деген керемет китеп. Ошол экинчи басылыш окшойт, бул сонун китеп экен. Кудай буйрса, ушул китептер жөнүндө, эмгектер жөнүндө айтып берсеңиздер. Эми мен кайра эле жооп берип атканым, бул агай менен мен 89-жылдан бери иштешип келгем. Баягы колледж ачыла электен бери эң биринчи баягы республикалык жогорку колледж болгонбуз, ага чейин эле ошо 89-жыл жана Нурлан Султанович айтып кетпедиби? Ошо эң биринчи баягы жетекчилерден баштайм кыргыз тилин өркүндөтүү үчүн деп курс ачканда, ошондон бери иштейбиз. Анан бул агай Москвага барып, улуу методист Горун менен барып кезигип, ошонун курсунан өтүп, анан ошол боюнча тилдерди тез үйрөт ыкмасы деген, кыргыз тилин тез үйрөтүү курсунун ыкмасын жазып чыкканда, бул агайдын экинчи баскыч китеби 2 бөлүмдөн турат, биринчи, экинчи депчи. Эми бул агайдын баягы орусчасы интенсивная методика по языкам да. Агайдын методикасы өтө өзгөчө. Баягы биз сабак өтүп жүргөндө, ошо бизге келип иштешкен агайлар деле ушундай таң калышып эле, кээ бирөөнө жакса, эми кээ бирөөнө жакпайт да. Бул жаңы методика болгондо ошондо баягы такыр тил билбеген даже киргиздерге деле үйрөттүк да. Ошондо агайдын методикасында бул жерде өтө көп элементтер камтылат. Импровизация деген бар, актуализация деген бар, чайпитие, музыкальный сеанс деген ушундай көп элементтерден турат бул агайдын методикасычы. Анан ошо менен баягы 1 айдын ичинде адам баягы бытовой сүйлөшкөнгө кадимкидей үйрөнөт. 1 ай жетиштүү. 1 ай жетиштүү. Демек методика күчтүү экен да. Методика күчтүү. Себеби деген бул методиканы баягы 1 ай сабак өткөндө баягы окуу планында бар да. Бөлүп коет да, например, кыргыз тили, мисалы кыргыз тилге болгону 200
40 саат же болбосо 180 саат десе, ал агай ушул кыргыз тилге басымдуулук кылып туруп, андан 2 эсе кылып саатты көбөйтүп койгон. Ошондо 1 ай академический 100 саат тынбай өтөсүң сабактычы. 1 жумада 6 күн болсо 6 күн тынбай өтүш керек да. Себеби эгер 1 күн өтүлүп 1 күн өтүлбөй калса, анда бул бүгүнкү үйрөнгөн баягы диалог болобу же монолог болобу ал унутулуп калат деп күнүгө кайталатып турчу да, күнүгө кайталатып 1 айдын ичинде студент же болбосо баягы угарман уже үйрөнүп чыгат тилге, кыргыз тилге. Керемет методика экен. Методикасы. Анан бул агай деген ошол баягы биздин Муралиев, Амангелди Муралиевди билесиз да. Ооба. Ошол кишини дагы үйрөткөн, кыргыз тилинден окуткан. Силаев деген баягы шаардын мэри башчысы, ал киши да ушул агайдан билим алган, орус тилчилер. Ушу агайдан окуп, анан кыргыз тилин үйрөнүшкөн. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу угармандар, мынакей биздин эжебиз баса билип айткандай, ушул Чүй университетинин негиздөөчүсү Султан агайдын мынакей керемет эмгектери. Демек, ушул эл башкаргандардын, чоңдордун баардыгы ушул кыргызча сүйлөшүнө себепчи болгон агай турбайбы? Билгендер бар, билбегендер бар. Анан Гүлжамил эже, мынакей төшүгүңүздө алтын турат. Ушул жөнүндө сүйлөп берсеңиз, буну кандай алдыңыз, кайсыл жыл алдыңыз? Рахмат. Кыргыз туусунун каарманын 19-жылы алгам. Анан мындай эмелерим, жетишкендиктерим мына ушул мен дагы 20 жылга чукул эмгектенип атам. Агартууда, Жок, агартууда 35 жыл. 35 жыл. Ооба. Ушул Чүй университетинде 20 жылга чукул убакыт иштеп атам. Мына ушул убакытта көп жетишкендиктерге ээ болдук. Өзүңүз айткандай билим берүүнүн отличниги, аялдар эмесин даанышман медалы, кыргыз туусунун каарманы, ардактуу, атул. Баракелде. Кут болсун эже, кут болсун. Бул акыркы жол болсун. Мен ойлойм, Кудай буйрса эми ошол келечекте ошол ажообуздун дагы сыйлыктарын алыңыз. Сизге өтсөк мына эже, үмүткөр эже, төшүңүздүн баардыгы эле 1,5 кило алтын турат, ушул жөнүндө айтып сүйлөп бериңиз. Рахмат. Эми мен баары бир Султан Мамбетқалиев менин устатым болсо, мен агайдын шакирти болом. Маселе ушул жерде, устат шакирт маселесинде. Себеби деген агай жөнүндө айтып кетпесек болбойт. Ар бир келген ушул биздин окуу жайга келип эмгектенген мугалимдердин баарын ушул агай жалаң эле билимдин отличниги болушуңар керек силер, же болбосо баягы илим менен иштешиңер керек, сөзсүз баягы диссертация жазып коргогула деп ушунчалык көп адамдарга ушу бизден иштеп кеткен менен 2000ден ашык киши иштешти. Ушунча жылдан беричи, 35 жылдан бери 2000ден ашык адамдар иштешти. Азыр көрүп атса же угуп атса деле билип атышат болуш керек. Көпчүлүк баягы өзүн ойлобой агай, ошол өзүнүн коллегаларын, жааматын абдан алдыга турчу да. Түртүп анан көпчүлүгүн кандидат кылды. Мисалы, мен айтып кете алам, артынан кууп атып эле давайте жазгыла деп, окугула деп атып, министерстводо иштейт, азыр билим берүү министрлигинде Бактыгүл Акулова деген кыз дагы ушу бизден кандидат болуп защита кылып чыгып кеткен. Манас университетинде иштейт, Абдылдаева Элмира, көп дейм, көп абдан санап отурсак, абдан көп. Анан баягы эмгекти баалаган бар, баалабаган бар да. Агай болсо ошо көзү менен көрүп туруп эле баалап койчу, ким кандай иштеп атканын. Анан ошондо дагы баягы бизде иштеген мейли профессор болобу, доктор науктар болобу, ошолордун дагы баягы албаган сыйлыктарын ушунчалык аракет кылып алып берчү да агай. Өзү баягы ходатайство жазып алып берчү. Анан меники эми мындай баягы эң биринчи ошол колледжде сабак өтүп атканда Аскар Чокутаевичти баарыбыз жакшы билебиз. Раматтылык ошол министр келип мен сабакка катышып кеткенде эң биринчи мен алган баягы өкмөттөн алган сыйлыгым ушул министерствонун, билим берүү министрлигинин грамотасы болчу. Ошол киши
текшерчү да келипчи ар бир вузду окуучу кадимкидей келип анан ошол катышпай бул өсө турган кыздар экен деп туруп ошондо биздин бир 3-4 мугалимге өзү предлагать этип берген да. Ал эми бул бирөөсү болсо кыргыз туусунуку. Ал жерде дагы бизде пресс катчы болуп иштеп кеткен журналистка кызыбыз бар болчу. Ошол кыз дагы баягы эмгекти көрүп, баалап, анан ошол аракет кылып алып берген. Аялдар конгрессинде уже мен 30 жылдан ашык мүчөмүн, аяктан бирөөсүн алдым. Бул болсо илимдин мыктысы. Муну 22-жылы алдым. Себеби агай деген макала жазгыла, китеп жазгыла, аракеттенгиле деп эмгек менен алдык да. Бул болсо билим берүүнүн отличный көрүп турасыздар. Керемет, кут болсун. Кут болсун, токтогуңуз буюрса дагы сала турган көп нерселер бар. Ректор эжеми баягы мына алдыбызда китептер турат. Ошол университеттен чыккан агайдын калемине таандык, буюрса ошол Чүй университеттин китептери экен. Буюрса биздин көрөрмандар, угармандар ала турган эмнелер бар? Чүй университет жөнүндө айтып берсеңиз. Бул кегети дейт, Өтө жайт койсуңар, жакындараак айтасыңар го. Мындай да. Бул Дастан Касымалиев деген жазуучу, өтө жогорку жазуучу. Ошол баягы агай ушуну эми баягы кимге жашыруун болмогулу агай ушу кичине сыркоолоп калганда, ушу өзүнүн баягы туулган жерин, айылын, элин сүйгөндүктөн ушу кегети жана кегетчиликтер деп жаздырганда бул ошо агай өзү айтып берип, анан бирок бул киши басмага чыгарган. Шарпыратман койгон экен, Бул кегети жана кегетичилер жөнүндө да. Анан азыркы айтылган жана методикасы бул 1-2 баскычта турат, дагы 2 баскычы бар. Бул кыргыз тилин окутуу. Ушунун ичинде баягы кандай сүйлөш керек, дүкөнгө кирсең эмне деп айтып бериш, тил билбегендерге да дүкөнгө кирсең эмне деп айтышың керек, болсо башка мамлекетке барсаң мына ошол жөнүндө 1 айлык ушуну алышса болот да жанагы. Андан кийин бул жерде баягы агай өзү кыргыз тилчи болгондуктан мына бу кыргыз тилиндеги атооштуктар, алардын синтаксистик милдеттери деген китепти жазган агай өзү. Муну биздин университетте студенттер колдонулат. Ар кандай реферат жазабы же курстук иш жазабы ошолорго колдонот да. Же болсо баягы окууда өтүп атканда деле бул как кошумча адабият катары. Жакшы, урматтуу эжелер, агай, ушу сиздердин университетте ошол тилдер боюнча курстар бар, мисалы араб тили, англис тили, кытай тили, орус тили, кыргыз тили деген сыяктуу. Кандай бизде үйрөнүм деген көрөрмандар болсо кайрылса барса болобу? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Бул бизде бар. Бизде бар. Шарттары кандай? Шарттары келип отдел кадровго кирип сүйлөш керек. Отдел кадровго кирсе түшүндүрүп берет, же болбосо Эльмира Зарлыктына барса бардыгын түшүндүрүп беришет. Бул вопроска мен кичине айтып коеюнчу. Бүгүнкү күн бизде университетте английский язык обязательный. Второй иностранный язык бизде китайский. Китайский языкта бизде именно носитель языка окуйт. Бүгүнкү күнгө 180 саат берилген. Андан мурун 10 жыл мурун Аким деген курс бар болчу. Быйыл болсо академическая мобильность деген көп болот да сөз. Ошондо бүгүнкү күнү МГУ менен анан Ульяновский университет менен Кудай буйрса келишим түзүп атабыз да. Андан кийин дагы Тика деген турецкий компанияны билесиңер. Ошолор менен да келишим сүйлөшүп, алар да Кудай буйрса бизге бир класста оснащать этип, ошо турецкий языкты дагы биз Чүй университетке көбүрөөк басымдуу билдирелик деп атабыз. Потому что азыр мировой рынокто көбүнчөсү кыргызча, англисче и кытайча көп эме болот да. Востребованность дегендейчи. Ооба, жакшы. Ийгилик каалайбыз. Агай, анан кыргызда жакшы сөз бар. Атаң өлсө дагы атаңды көргөндөр өлбөсүн дейт. Анан атанын агайдын замандаштары ошол агайдын жанында жүргөн ошол үзөңгүлөштөрү ошол кимдер болгон, ошол баягы өзгөчө колледж, университет ачканда жанында тирек болуп дем берип тургандар азыр кимдер бар, кимдер калды, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз.
Темирлан мырза жана КГТ айылы жөнүндө сөз болуп кетпеди, ошондон баштасам а? Жарайт. Баягы 14-жылы Султан Мамедкалиевдин көзү өтүп кеткенден кийин баягы бизде айтып коет эмеспи Кыргызда эл тараза эл сынчы депчи. Ооба. Ошол жерден сөздөр чыкты. Мектептин директору агай бир негизи КГТ жана Өмүралы Исаев мектебинде мындай практика бар да, авторский класс деген бар. Каалагандар директордун атына заявление жазып, ошол жерден бир кабинетти алып, ремонтун кылып, басына шайт этип, ошону авторский кылып каралашат да. Анан ошондой авторский класс кылып көрүп келген турбайсызбы өзүңүз? Ооба. Ошол жерден барып ошол бир классты бөлүп беришти. Андан да директор эжебиз тамашалап, агай эң начар классты бер деп айткан депчи. Анан бир классты беришти, ошол жердин отудо сыйрып салып эле кайра жаңыртып ремонт кылып. Карабайсызбы агай, сөзүңүз соозуда агайдын улуулугу да ушул жерде. Карасаңыз эң болбосо мындай 99% жакшы класс, жакшы бөлмөлөр издейт да. Карабайсызбы? Жана мыкты педагог ошол жанагы эң жаман окуштан баштайт дейт го. Ошол 2 алганды 3, 4, 5 кылып чыгарат дейт. Анан ошол сыяктуу агайдын да улуулугу ушунда экен. Ошол кабинетти өзүңүз көрүп келипсиз. Ошол кичине ремонт кылып, полный капитальный ремонт кылып, кайра парта жана доска-поскасынан бери жаңыртып, ошентип тапшырып бердик. Мындай айылга барган сайын кирип карап турабыз. Кайры кимдин артчысы болсо деп сурап баарлашып турабыз. Андан кийинкиси жана көп жерде жок, даже анча-мынча кичик чакан шаарларда жок паркыбыз бар, көрдүңүздү. Ооба, ошол парктын ичинде ошол атабыздын идеясы болуп, ошол айылдан чыккан залкарларга кичине бир бюсттарын коюп, мындай кийинки бала чака билип жүрсүн деген сыяктуу болуп, эң ошо агайлардын ошол айылдан чыккан мыктыларын коюп баштаган да өзү эметип. Анан кийин азыр өзүңүз көрдүңүз, эми толуп калды да, карашат. Да көп эле кишилер бар. Анан айыл өкмөт баш болуп, ошол жердин эл эметип, ушу паркка агай өзү баштады эле, ошол жерде өзүнүн айкели туруш керек го деп келип, ошо үй бүлө менен акылдашып, ошол жерден айкелин койдук. Ошол жерде бала чака билип жүрсүн деп. Жакшы агай. Анан баягы сиз ошол уулу катарында ошол негизги алтын эреже дейт го Кыргызда. Анан ошол агай кандай кеңештерди берчү эле? Кандай багыттарды, же болбосо ошол келечекке мындай булар чоң улуу жазуучу, педагог, академик катарында ошол агайдын уулу катарында дагы биздин көрүүчүлөргө, жаштарга кандай кеңеш, насааттарды калтырды эле агай? Бул Темирлан мырза эмеден баштасак, жана айтып кетип едиңизби, жан жөкөрлөр ким эле, жанында ким, тең туштары ким эле деп. Ошол замандын кишилери негизи эле кыйын чыккан поколение экен буларчы. Ошол муун, Ошол муун баары чыган кишилер көп болгон экен. Ошолордун арасында Айша аталарыбыз, Айша апаларыбыз көп. Ошол кездеги ата энебиздин тең туштары, курсташтары, классташтары дегендей. Анын арасында ошо университет ачылганда баары чогуу чаран эле жанында жүрүштү. Бирок ошонун ичинен ким, мисалы, Акын Токтосартов деген руханиятты түптөгөн өтүп кетти агай да. Ошол жакын досу болчу. Андан кийин ким, Жолдошбек Бузурманкулов деген агай ошол Аяш атам болчу. Ошол сыяктуу көп мындай залкар десек деле жарашат болуш керек. Азыр ушундай кишилер тең туш болуп, мен бала кезден чогуу өсүп калган тең туштары да. Ошончо семейныйда катышып, чай ичип жүрүшүп, ошол жардамдарды жакшы көрүп. Баягы Кыргызда айтып коет эмеспи?
баягы келип 100 сом берген жакшыбы же ошол жерде карам болуп турган жакшыбы доозунун жанында. 100 доосуң болсо да. Ошол андай кишилер көп, эми көбүнүн көзү өтүп кетти азыр. Өмүр кыска экен, өмүр кыска, жолдор узун дейт. Мынакей карасаңыздар, баягы ошол агай өтүп кетсе дагы ошол агартууга өзгөчө салым кошконун карабайсызбы? Анан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын кесиби мугалим болгон экен. Агартууга ошол салым кошкон экен. Андыктан мен ойлойм, буюрса ошол агайдын кемиңгерлиги, көрөгөчтүгү, келечекти ойлогондугу ушундай жатат да. Мынакей аркасында китептери, ушул университет, колледж, ушул жерден окуп, илим алып, талим тарбия алып чыккандын баардыгы согу жетип турсун буюрса. Анан урматтуу эжелер, ушул мугалим саат программасында ушул эми университетке келсек, ушу университет дегенде ушул ажайып борбордо жайгашкан Ордуда сонун Небир деген кыйындар окуп бүтүп турган азыр шакирттер менен айтып атасыздар. Андыктан ошол мен дагы ушул Кыргызга салым кошуп аткан университет бүткөн кандай шакирт окуучуларыңыздар бар? Азыр эми биз айтып атпайбызбы жанатан бери баягы педагогика жаатында көп мугалимдерибиз бар деп. Андан тышкары Момуналиев Нурханбек деген аппаратта өкмөттө иштеген балабыз бар болчу. Азыр эми пенсияда болуш керек. Саламат Айтикеев деген балабыз Кыргызгаздын генеральный директору болуп турду. Анан көптөгөн студенттерибиз юриспруденцияныкы көбүнчө ички иштер министрлигинде иштешет. Көпчүлүгү подполковникке чейин жеткендер бар. Анын ичинен Асаналиев Бакыт деген жигитибиз бар. Ошондой эле мектептин директорлору бар. Региондо уже көптөгөн студенттерибиз, бир 10-15-20% студентибиз ошо мектептин директорлору болуп иштешет. Окуу жайларында да иштешет, баягы колледждерде, лицейлерде. Ошондой эле бизден чыккан дагы спортсмендер көп болгон. Бизден Алмаз Райымкулов деген боксер балабыз бар болчу. Анан берки жанагы чемпион Данияр. Сизде окуган бе? Данияр Көбөнов деген дагы баягы мыктылар көп экен да сиздерден окуган, айтып атпаймынбы, баягы ушунчалык көп мыкты балдар бизден тарбияланып кетишти да. Ырчыларыбызды айтпай эле коелу, баягы өздөрү кесиптик окуу алып, баягы бакалавриатты бүтүп, бирок мындай талант, баягы талантың болсо дагы таанышың жок деген сөз бар го. Мына ошондой балдарыбыз да көп, аябай ырчыларыбыз дагы. Жана Алихан деген балабыз бар го, ал да бизден окуган. Сиз окуганбы Алихан? Алихан, ал да бизден окуп кеткен. Көп, абдан көп да. Гүлзат Байзакова эжекебиз. Гүлзат Байзакова биздин коллективден чыккан киши. Гүлзат Байзакованы эми бул агайдын эмгегин эскерип кетпесек болбойт болуш керек. Эң биринчи баягы 92-жылдары баягы колледж, республикалык жогорку колледж ачылып турганда Опмайда деген агай эме түзгөн группа. Баягы өзү ошо студенттерге дагы кичине неме болсун депчи. Ошондо Гүлзат Байзаковалар жолдошу менен ошо бизде иштешчү. Ошо Гүлзатты агай чыгарды да. Үнүң сонун турбайбы деп Гүлзат ага чейин чыккан эмес, ошол Опмайда. Агайдын эмгеги бар экен, Агайдын эмгеги өтө зор да, ошо Гүлзаттын ушундай ийгиликке жеткен Гүлзат Байзакованын. Абдан чоң эмгеги бар. Тажрыйбасы кенен кишилер болуп, Камбарканда жүрүштү. Ишембайке Гүлзат эже көтөң. Сон урматтуу угармандар, көрөрмандар, сиздер көрүп аңдап аткандай, буюрса ошол кыйындардын баардыгы ошол Чүй университетинде окуптур. Буюрса дагы кыйындар чыгат деген ойдобуз. Жана аккан арттан суу агат дейт. Анан ошол жөнөкөй журттан бул султан деп агайдын мынакей сүрөтү турат. Бул жерде бул жаш кез экен да. Жигиттин гүлү болуп турган учур экен, мынакей сон. Анан ошо Өмүрбек Караев агайыбыз жазган экен. Жараткан ыраазы болсун. Анан ошол билим берүүнүн бийиктигин көздөй деген китепте болсо, агай уже мында чачы ак басып, ошол кыргыз үчүн ой басып, нечен жол басып,
кырашып турган учуру мынакей буюрса анан сиздер көрүп турган ушул китептердин баардыгы ушул агайдын эмгектери экен. Кудай буюрса анан эң негизгиси азыркы бизде ушул өкмөттө дагы чоң көйгөй болуп аткан маселе ушул тил үйрөнүү боюнча мынакей агайдын сонун керемет китептери бар экен. Буларды дагы келип университеттен келип окуп үйрөнүп алсаңыздар болот. Мына азыр эжелер айтып кетти, 1 айда буюрса ошол түш жоруп калат экенсиздер, Кудай буюрса. Анан эми ошол убактыбыз барган сайын азайып баратат. Ушул университеттин келечеги, эртеңкиси жөнүндө сөз кылсак, кандай пландарыңыздар бар? Келечекте кандай иш аракеттер бар? Филиалдарды ачуу, же болбосо кандидат докторлор чыгаруу? Мисалы азыр билим жаатында да заман талаптары жаңырып, жаңы терминдер кирип атпайбы? Мисалы жана компетенция деп атабыз. Бул компетенция мугалим өзү, мисалы ар кандай улуттун, ар кандай динди кармаган адамдар менен тил таап ошолор менен иштеше алыш керек экен деген сыяктуучу. Интерактивный болуш керек деп атат сабак. Баягы илгеркидей лекция окуп коюп эле кетип калбай, жок, балдар менен баарлашкыла, сөз бергиле, балдарга да сүйлөткүлө деп атат. Ошол жагынан да кичине өнүгүп келтебиз акыркан. Бул көп нерсе баягы союзный образованиядан кийин жаңылык болуп атат да бизге. Жана Болонский процесс деп. Андан кийин да айтсак, жана аккредитациянын да көп талаптары бар экен. Буюрса тепкич менен келтебиз, улам биринен өтүп, ошолорду баарын формальностторун бүтүрүп алсак, анан ошол творчество жагына киребиз го деп ойлойм да. Жакшы, эжелер кошумча. Ушул азыр Нурлан Султанович айтып кетти го, Болонский процесс депчи, ошол эсиме келип кетти. Бул Болонский процессти агай көз ачык адамдай 2003-жылы баштаган. Түшүнүшсүңөр, баягы немеге кире элек, баягы буйрук боло элек, бирок ошондо эле ушундай болуп окулат, ушул кредитный технология кирет, ушуну окуш керек деп 2003-жылы биз баштап окуп баштаганбыз. 2003-жылы баягы повторением отучения деп улам эле кайра окуту. Анан 2003-жылы Эрик Есентаев деген жигит бизде проректор болуп иштечи. Ошол жигит менен агай ушул Болонский процесстин регламентин даярдаган. Азыр эми азыркы Болонский процесс менен ошол учурдагы 2003-дөгү булардын эмеси көп да, баягы буквенный белгилер менен, тамгалар менен белгиленет, ар кандай цифралар менен. Азыр карап салыштырсамчы, азыркы бул кийинки акыркысы ошол 2003 жазылган Болонский процесске ылайык экен да. Өзүнчө керемет, мужиза. Мен ушу абдан ушул агайдын баягы алдын ала көрөгөчтүгү өтө мындай таң калтырчу да. Өзү дагы аябай ушунчалык өзү айткандай баягы эчки неже деп, текени жезди деп жүрүп ушундай эмеге жетип атам деп мугалимдерге жаман сөз айтпай, баягы бар дейм, ар кандай баягы ката бар жерде сөзсүз турда жумуш бар да. Эгер жумуш жок болсо эч ким без ошибок иштейт да. Анан ошондо дагы келип баягы жини жакшы эле болчу агайдынчы мындай. Бирок жини келип турган учурда да кайра ошол адамдын өзүнүн баягы коллегаларынын көңүлүн карап турчу да. Ачуусу келип атса дагы ушул бир башкача мугалим болчу да бул агайчы. Өтө өзгөчө мугалим болчу. Өзү да сабак берчү да. Биз айтып атпайм, мен шакирт болуп калдык деп. Өзү агай мынакей ошондо деле Нурлан Султанович болуп чогуу иштедик да, жанагы эмеде. Эң биринчи немебиз жанагы Минфинде болчу. Бир эле чоң мындай кичинекей комнатада иштечүбүз да, чоңураак. Ошо агай өзү сабак берчү да. Агай сабак бергенде баягы орустар, киргиздер демеле таң калып, агайдын артынан ээрчип алчу да. Ушундай мугалим болсоңор, силердин артыңардан да ээрчип алат деп ушундай көп насааттарын айтчу да. Ушунчалык өзүнө тартчу. Баягы угармандарды, окуучуларды өзүнө тартчу да. Ушундай өтө күчтүү педагог болчу. Ошол жанагы түрктөрдө жакшы сөз бар, ошол жанагы алысты көргөн адамдарды көз ачык деп коет да. Анан агайдын ошол иш билгиси, ошол өзүнүн кесибин сүйгөндүгү ушунда көрсөк болот да. Гүлжамил эже айтсаңыз, ошол баягы эми негизи ошол юридик илимдердин адистерин мындай аз сүйлөп анан көп иш кылат да мындай. Анан ошол сиздин окуучуларыңызга ошол азыркы учурдун талабы, биз ошол юристтер же болбосо мугалимдер, педагогдор деги эле
жаштарга кандай бир насаат насихат айтат элеңиз? Бизге эмне жетишпей атат? Азыр Темирлан бардык нерсе жетишкен мезгилде. Заман баягы ааламдашуу процессинде адамга баягы адамдашуу керек деп. Адамдашуу. Ооба. Ааламдашууда адамдашуу болуш керек. Адамдашуу болуш керек. Баарлашуу. Албетте техника өнүгүп атат. Бардык жетишкендиктер эмне болуп кетти? Адам менен адамдын баарлашуусу жоголуп Азайт, илгери чай паяң бар десеңиз, Wi-Fi'ң барбы деп калдык. Анан дагы эмне адамдарга бизге руханий байлык. Бардык байлык бар колубузда. Руханий азык менен духовный байлык эң керек болуп турган. Адамдашуу деген сөзүңүз сонун экен аябай. Ушул жетпей атат, бизге. Адамгерчилик, адам болуу, кандай нерсени болбосун адамдык мамиле менен мондай эки мамлекеттин деле баягы тирешүүсү, дипломатиялык жакшы сүйлөшүү менен, жакшы мамиле менен ушундай бир нерселер керек болуп турган учурда. Анан агай жөнүндө айтып атсак, агайдын дагы бир эмеси Үмүткер Сартбаевдин айткандай, жакшы мугалим сабакты отуруп өтпөйт, туруп өтөт дечү да. Жакшы мугалим отурбагыла дечү. Урматтуу, сөзүңүз оңузда, урматтуу биздин мугалимдер, агайдан да бир насаат насихат, ошол жакшы мугалим отуруп эмес туруп өтөт сабак дейт, керемет бир тажрыйбадан. Отуруп алса, туруп жүргөндө анан өзүбүз да практикабыздан баягы байкайбыз. Туруп сүйлөп туруп өтсөң, балдардын көңүлү дагы баягы сенде болот, мугалимде болот. Анан бөлмөлөрүбүз, окуу аудиторияларыбыз баары терезеси бар. Андан агай бир эметкенде, бир басып эле ким кандай сабак өтүп атканын байкап койчу. Бир өтүп атканда кыдырып чыкчу. Көрүнүп турат. Ким отуруп, ким туруп сүйлөп сабак өтүп атат. Агай ушундай да бир ыкмалары бар болчу. Ушундай жакшы көп нерсени биз үйрөндүк агайдан. Демек эми устат болду. Чоң улуу устат, Улуу устат. Урматтуу мугалимдер, урматтуу мугалим саатынын көрөрмандары, ошол Мадаминов Агаевдин да ушул керемет китептери бар. Анын да бир ошол өткөндө ошол окуучулары келип кетти, келип бизге келип маегин берип, анан азыркы ал дөңгөлөккө салыштырып айтып атат да. Агай сыяктуу азыр карабайсызбы, жанагы туруп өтүү сабак методикасы, ыкмасы. Ошол сыяктуу кээде биздикилер мындай мугалимдер өздөрү эме кирип кетип атпайбы? Интернеткечи, анан окуучулар калып калат экен да. Маселе да ушул жерде. Ошон үчүн бул да бир жакшы ыкмалардан, балким жанагындай слайд-шоу, роликтер менен берүү, же болбосо жанагындай жандуу дейт го, баарлашуу, ушул нерсе жана адамдашуу деп жакшы айттыңыз да. Өзгөчө бир бүгүнкү эфирибизде бул жакшы үлгү өрнөк болду окшойт. Элмире жанан айтсаңыз, мынакей ошол көп ректорлор бар. Бизде азыр 54 окчай барбы? Анан ошол ректорлор баягы мындай университетим жакшы болсо экен, ошодон жакшы мугалимдер болсо, анан жакшы ийгиликтер чыкса деп ойлойт да. Анан ошол деги эле ошол биздин баягы мындай ректорлор ошол бир агайды билем, ошо өтүп кетти. Ошол Каныбек Исаков агайчы, Ошмонун мурунку ректору, билим берүү министрлиги болгон ушул агай айтат да. Ада ректор болуп турганда мен съемка жасап барып калдым, ошко барып калсам, анан баардык факультеттерге мындай ачыптыр да, практика өтө турган. Анан медицина тармагында өзүнчө бир клиника ачыптыр. Анан айттым да, агай, эмнеге буну ачтыңыз десек, Бишкекке барып ооруп калдым дейт. Ооруп калып, анан врачка кирсем, очередке тур деп кууп чыкты дейт. Анан 7-нчи болуп турдум дейт. Анан ошондон кийин кой мен ошол медфага чайын, андан кийин ушул буюрса балдар тияка кетпей ушул жактан ушул практикасын өтсүн деп, баягы ошонун баардыгын мындай инвесторлор тартып, спонсор демөөрчүлөр тартып аны ачыптыр да. Ана деги эле келечекте кандай пландарыңыз бар эже? Эми Чүй университетинин келечеги пландары биринчи орунда бизде Чүй университет мурдакта айтып кеткендей Сүйүнбаева 123/3-тө жайгашканбыз.
Анан бизде 3 блоктон турат өзү зданиясы. Корпусубуз. Ошондо 3-чү здание жагыбыз биздики азыркы күн эметилек да, до конца строить этилерлик. Кудай буйрса, ал деген строительдигин ал азыркы күнгө көбүнчөсү общежитие деп, план общежитияны бүтүрүш. Жатакананы бүтүрүш первую очередь. Анан дагы өзгөчөлүгү Чүй университетинин ичинде ардагер кенеши бар. Агайдын багында деле бул болчу. Ошондо 10 жыл иштеген мугалим бронзовый призер болчу. 15 жыл иштеген кишилер серебряный и золотой 20 жыл. Азыркы күнгө чейин айлык маянасына ошо акча кошулуп турат. От каждого имеется в виду эмесинен. Стажына жараша 10-15-20 депчи. Анан жанакындай эле мен айтып кеткендей, если жанакы Московский университет менен Ульяновский университет менен академическая мобильность действительно макулдашуубуз келишмейбиз. Келсе, андан беш-битер дагы бир жок дегенде эле дагы бир 2-3 вузга конференцияга бир болгонго тартат, как сказать, жолдомолор ачылат, багыттар деп. Жакшы агай. Жакшы эже. Кошумча коюм. Бул университеттин жана өнүгүшү боюнча да атпайсызбы? Канай Осмоналович, Канай агай өзү баш болуп конференциялар арасынан калбайт, келип жана тил боюнча тестирлөө өткөрүп, анан дагы программалар болсо чогуу иштешели деп ушундай жакшы ниеттер менен келип кетип атышат. Буюрса кишилер менен да иштешип, жана проекттерге, программаларга кошулуп чогуу чараны иш кылабыз го, буюрса. Жакшы, урматтуу эжелер, урматтуу агайлар, биринчиден сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушул Насихат телевидениесинин радиосунун атынан, жалпы жамааттын атынан убактыбыз соңуна келип калды. Ошондой болсо дагы бүгүн биз ушул 1 саат бул эми Чүй университети боюнча, агай боюнча ушул мындай киришүү болду окшойт. Азын улак ушул 1 саат ичинде колдон келишинче көрөрмандарга, угармандарга бир жакшы багыт, ушул агайдын аркасындагы методикаларын, ыкмаларын айтууга аракет кылдык. Гүлжамил эжелим, жалпы бир жыйынтыктап кесиптештериңизге, окуучуларыңызга, эл журтуңузга бир жыйынтыктоо соңку сөздөрүңүз болсун. Жалпы эң биринчи жетишкендигибиз бул кыргыз мамлекетибиздин тынчтыгы, амандыгы, эл журтубуздун амандыгы, Кыргызстаныбыздын туусу бийик болуп желбиреп, ар дайым мамлекетибиз өнүккөн өлкөлөрдүн катарына тең тайлаша келип атат. Коллективиме аманчылык, ден соолук. Биздин Мамбеткалиев атындагы Чүй университетинин эшиги ар дайым ачык. Кош келиңиздер. Калган журттарга ден соолук, сизге дагы ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Рахмат, мындай берүүлөрдү көп уюштуруп, жакшы элге берүүлөрдү уюштура бериңиз. Тилектешпиз. Рахмат эже, рахмат эже. Үмүткөр эже. Биринчиден ушул сиздерге алкыш айтабыз, ишиңиздерге ийгилик болсун. Ошо сиздерге окшогон жаштар, ушу баягы элдин мугалим сыртта эле калып калганда, перестройка кайра курулуу болгондон баштап, эми азыр мынакей колго алынып, ушул мугалимдин сааты деп аты да жакшы экен, ийгилик деген бул да абдан өтө жакшы фразаларды колдонуп турсуздар. Ошо ишиңиздерде ийгилик болсун. Ал эми жалпы элиме, кыргыз элине биринчиден тынчтык каалайм. Тынчтык, анан ынтымак каалайм. Ынтымак бар жерде баягы рызкы бар дейт. Өзүбүздүн коллективге дагы ушул биринчиден ден соолуктары болушсун. Дайыма ушул өздөрүнүн билимин жаштарга аябастан ушу биздин университеттерден көп жакшы инсандар тарбиялап чыгышсын. Ошо үй бүлөдө дайыма тынчтык болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Агай. Темирлан мырзайым, сизге чоң рахмат. Ушинтип биринчиден билим жагына
көңүл буруп ушул атайын берүү уюштурупсуңар. Ошол элге пайдалуу керектүү нерселер чыгып турсун. Сизге өзүңүзгө ийгилик болсун, каналыңыздар өрчүп өнө берсин. Буюрса ушу бизге окшогон коноктор көп келип турсун. Анан кийин Султан Маметкалиевич бул китепке жана библиотекага аябай көңүл бурчу эле. Анан кийин ушул библиотекаңыздын башы болсун деп биз кичине бир чакан белекибиз бар эле, ошону тапшырып коелу. Рахмат. Эже сиз да бир неме алып коюңуз, чектеп коюңуз, ректор. Чүй университеттин ректору. Темирлан мырза, чоң рахмат. Ушинтип Чүй университет жөнүндө биздин Кыргызстан элдерибизге биз силердин артыңардан ушу Насихат радиосуна айтканына мен абдан кубанычтамын. Кыргыз тилиме айткым келет. Тынчтык, бактылык, эң эле жаман күн ондай эле ушундай эле азыр алабызга отуруп туруңуз. Ушундай эле болуп өтсүн. Рахмат, урматтуу агай эжелер, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу көрөрмандар, угармандар. Бүгүн биздин ушул Насихат радиосуна жана Насихат телевидениесине ушул Чүй университетинин жалпы жааматы келди. Андыктан мугалим саат программасы дайыма мугалимдердин статусун көтөрүү, ийгиликтери менен жана сүйүнүчтөрү менен тең бөлүшүү. Сиздердин сүйүнүч биздин да сүйүнүч, сиздердин ийгилик биздин да ийгилик. Дайыма ишиңиздерде ийгилик болсун, тынчтык болсун, Кыргызстаныбыз өнүп өскөн, билимде ушул эң алдыңкы өлкөлөргө чыгалы деген негизги изги тилек максатта бүгүнкү эфирибизди ушул жыйынтыктайбыз. Сиздерге чоң рахмат. Каргадай болуп карганча, Кудайым өмүр жалгаса, калкым кыргыз деп кызмат кыламын, кашыктай каным калганча. Кийинки оодон амандашканча саламаттыгыңыздар.